Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, жакшы сүйлөй албасаң ун чукпа. Өзүмө жана Аллах каалаган бир канча адамдарга пайда болуш үчүн сиздерге эки болгон окуяны баяндап бермекчимин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүмдү көп эстегиле, ал силерге пайдалуу дейт. Башка бир хадисте адамдар бар, алар өмүр өткөнгө чейин ибадатта болушат. Өлүм бир чыканак калган учурда мына өлүм келсе бейишке кирет деп жаткан кезде күнөө жасап, өлүп, тозокко түшүп калат. Кээ бир адамдар бар, алар өмүр өткөнгө чейин бардык күнөөлөрдү кылышкан. Башкача айтканда, зына, арак, наркотик, жалган сүйлөө жана башка бардык Аллахка жакпаган иштерди жасашат да, өлүм бир чыканак калган учурда дароо тозокко түшүү абал болуп турган кезде да Аллахка жаккан жакшы бир амалды жасап, өлгөн соң дароо бейишке киришет. Биринчи мисал. Бир жаш жигит мечитке кирип келип, менден эч нерсе сурабагыла. Исламды кантип кабыл кыламын? Мага үйрөткүлө деп кыйкырды. Анда имам: "Сиз барып жуунуп келиңиз." Ал жигит келип жуунуп келди да, "Эми эмне кыламын?" деп сурады. Имам шахадат келмесин айтышты үйрөттү. Андан соң намаз үйрөтүштү. Эртеси жаңы мусулман болгон жигит 5 маал намаз окуп, өтө берилүү менен ыйлап дуа кылып жатты. Экинчи күнү да дал биринчи күндөгүдөй 5 маал намаз окуду, кайра ыйлап дуа кылды. Ошол жамааттын ичинен болгон инсандын бирөөсү ал жаш жигитке кайрылып мындай деди: "Эмне мынча ыйлайсың? Айта аласыңбы? Сыр болбосо" деп сурады. Анда жаңы мусулман болгон жигит: "Мен күнөөлөрдүн баарын жасадым. Бардык динди ойлонуп чыктым. Эч бир натыйжа чыкпады. Христианды карап көрдүм, иудейди изилдедим, буддистти карап чыктым, исламдын бардык жактарын изилдедим, анан ойлондум да, кайсынысы туура акыйкат жол деп, бир күнү түндөсү ойго батып, акыйкатты таппай ыйладым. Бардык ушул жаралган нерселердин ээси ким болсоң да, мени угуп жатсаң, мени туура жолго сал деп суранып уктап калдым. Түшүндө Иса алейхиссалам кирди да, сен Мухаммадты ээрчи деди. Эртеси мечитке кирип, менден эч нерсе сурабагыла, мага исламды кантип кабыл кылышымды үйрөткүлө дегенимден сыры ушул деди. Үчүнчү күнүн кечки намаз болду. Имам такбир айтты. Кыямдан соң рүкү кылдык, кайра кыямга турдук, анан сажда кылдык. Жанымдагы жаңы мусулман болгон жигит биринчи саждадан турбады. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү рекет окулуп, намаз да бүттү. Ал жигит дагы деле саждадан козголбойт. Аны байкаган имамдын жанында отурган адамга аны түртүп кой үчүн суранды. Ал адам жаңы мусулман болгон жаш жигитти акырын түрткүлөп койготкон кезде, ал жаш бала ошол бойдон жыгылды. Ал жигит бейишке киреби, тозокко киреби Аллахка гана маалым. Бирок биз билген мындай өлүм ар бир инсанга насип боло бербейт экен. Экинчи мисал. Египеттен дүйнө айлануу үчүн атайын Салем аттуу лайнер кеме жолго чыкты. Ал кемеде Аллахтын буйругун бекем карманган аял жолдошу менен бирге эле. Көп өтпөй кеме иштен чыгып, суу кирип жөгө баштады. Ошол кезде жолдошу аялын кеменин астыңкы кабатынан издеп таап: "Шашылгын, кеттик, кеме чөгүп баратат." "Кеме чөгүп жатат, өлгөнү калдык" деп аялын ээрчитип жан сактоочу болду. Ошондо аялы: "Токтой тур, мен хиджабымды таап алайын." Анда жолдошу ачууланып: "Сен түшүнүп атасыңбы? Кеме чөккөнү калды. Кайдан табасың ал хиджабыңды? Кеттик" деп болбой жатты. Ошондо аялы: "Сен бара бер, мен сенин артыңдан ээрчип барамын" деп көктөнүп, хиджабын таап кеменин үстүңкү кабатына чыкты да күйөөсүнүн алдынан келди. Хиджабын кийип алыптыр. Исламда жанын сактоо үчүн хиджабын таштоо экинчи орунда болсо да, ал аял Аллахтын өкүмүн таштай албаймын деген экен. Ошентип ызы-чуу, адамдар сууга чөгүп жатышты. Аялы күйөөсүнө карап: "Айтчы, менден ыраазысыңбы?" Күйөөсү: "Убакытты тапкан экенсиң. Эмне деген суроо болду я?" деп ачууланып аялына кыйкырды. "Экинчи ирет сурап атам, менден ыраазысыңбы?" деп аял айтты. 3 жолу сурагандан кийин күйөөсү мындай деп жооп берди: "Ооба, менен аялым экениң үчүн жана сендей аялдын жолдошу мен экениме аябай сыймыктанам" деп жооп берди. Ошол учурда аялы шахадат келмесин айткан кезде ал аял дагы сууга чөгүп кетти. Күйөөсү андан кийин аялын көргөн жок. Карап көрсөк, мындай өлүм ар бир адамга эле насип боло бербейт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарды эки нерсе коркутат. Бирок экөөсү тең пайдалуу дейт. Биринчиси өлүм. Адам качан өлүмдү эстегенде күнөөдөн тыйылат, балким
бул менин акыркы мүнөтүмдүр деп күнөөнү кылбайт. Экинчиси кедейлик. Адамды ач калдым. Адам ач калдым, кыйналдым дегени менен акыретте эсеп кысабы жеңил болот. Анткени анын жартылуу бизнес акчасы да жок эле. Ошентип ката кетирсем, Аллах өзү кечирсин. Неаматтардын эң жакшысы болгон бул акыл. Акылым бар, Аллах мага акыл берген деген адам бул айтылып өткөн сабактан үлгү алып, эртерээк исламда, ибадатта жашоосун өткөрөт. Кээ бир адамдар бар. Аларга канча мисал айтсам да жетишсиз. Адамдар эки түрдүү укташат. Биринчи уйку кадимки биз уктаган уйку. Ал адамды ойготсоң, ойгонуп жооп берет. Экинчи уйку бул өтө чоң коркунучтуу болгон уйку. Ал адамдар уктабай көзү ачык эле жүрүшөт. Бирок алар эч качан ойгонбойт, жооп да бербейт. Алар качан кабырга көмүлгөндө, ошондо гана ойгонушат. Ошондо гана көзү ачылат. Аллах баарыбызга жакшы өлүм берсин. Окуп, укканыбызга амал кылуучардан бололу.